Ассаламу алейкум достар, жалпыңыздарга кутмандуу күн. Азыркы учурда мына ошол кечээ болуп өткөн Азия элита чемпиондор лигасы, АПЛ лигасында болуп өткөн Челси менен камбеги жана Криштиану Роналдо, Кожо Джоэл жана Лео Месси тууралуу кыскача кеп кылабыз. Анткени кечээ күнү андан башка деле кызыктуу оюндар болгон жок, ошол себептен акырындап токтолуп кетели дагы. Алгач Лео Месси кечээ күнү Интер Майами менен мыкты бир оюнду алып барышты. Спортинг Мигелито командасы менен достук беттеши алып барды дагы 1-3 эсебинде Лео Месси башкарган Интер Майами жеңиштүү камсыздап кетти. Бул жерде тилекке каршы Лео Месси гол жараткан жок. Ал эми Луис Суарес голдук пастарды берди, башканы кылды жана натыйжада 77-мүнөттө Лео Месси алмашууга чыкты. Эми бул нерсе эс алуу чындыгында. Анткени Лео Месси азыркы учурда жаңы чемпионаттарга даярданып баштап жатат. Буюрса жакын арада дагы ушул клубтар аралык дүйнө чемпионаты башталды. Ошол себептен ал жака дагы даярдыгын Лео Месси баштап жаткан чагы. Ал эми бүгүнкү күндө Лео Мессини айткан учурда дароо эле анын кесиптешин дейлиби, же таанышын дейбизби, же досун дейбиз айтпай бир футбол чөйрөсүндө таанымал болгон Криштиану Роналдо тууралуу дагы айтып кетсек болот. Кайсыл убактарда Месси айтылган жерде Роналдо айтылган жерде Месси айтылышы керек. Бул азыркы учурдагы футболдун законуна айланып калды достор. Криштиану Роналдо буюрса бүгүн 5-февраль күндөрү 40 жашка чыгат достор. 40 жашка чыкканда карабастан кечээ күнү өзүн куттуктап койду. Тактап атканда кечээ күнү Васылга каршы беттешти 2 гол жаратты жана бул 2 гол бүгүнкү күндөгү 923 голду алып келди. Бул деген ошо миңдикке болгон кадамдарын жакындаштырып берди. Буюрса 77 голдон кийин Криштиану Роналдо бул дүйнө футбол тарыхындагы алгачкы 1000 гол жараткан оюнчунун катарын толтурду. Албетте бул эми официалдуу оюндарда. Болбосо Пеле ашып кеткен болот деп эле. Андан кийинки кечээ күнү Криштиану Роналду дагы өзү айтып кетти. Мен ошо дүйнө жүзүндөгү эң мыкты футболчумун. Анткени менде баардыгы бар. Оң бут менен теп алам, сол бут менен теп алам, стандарттуу абалдардан гол киргизип жарата алам, башы менен мыкты ойнойм. Баардыгын кылды. Башы менен мыкты ойногон көрсөттүк, Айр Роналдо кылып секирип, андан кийин оң бут менен гол киргизип, сол бут менен чындыгында күчтүү футболчу. Ошол себептен өзүнүн кечээ күндө айтып кетти. Буга чейин мисалы YouTube тармагын эмнеге ачтым? YouTube тармагында ошол кенен отуруп, маек кылып, башка кылып, өзүнүн голдорун YouTubeга чыгарып, медиа жака өзүн тааныштырып атат да. Анткени өзү да айтпады беле. Эч кимде жок нерсе. Анткени эч кимде жок нерсе бул эмне? Мен голдорумдун баардыгын мына ушул медиа жагына коём. Ошол учурда ким менен таашсаң дагы, башка кылсаң дагы менде фактар менен мисалы видеолорумду коюп бере алам. Фактылар менен көрсөтүп бере алам деген да. Ошол сааттан YouTube'тар ачылды, башкалар болду. Кыскасы эми азыркы учурда Криштиану Роналдо медиа жакка көбүрөөк иштеп баштады. Эми аракет кылып атат 1000 голго. Балким бул жылы жетпеши мүмкүн, бирок кийинки жылга аракет кылып көрөт. Болгондо бирок кийинки жылда 41 жашка толот Криштиану. Ошого карабастан бир максат койду, максатына жылууга аракеттенүүдө. Азыркы учурда ушундай достор. Негизи эле мында кайсы футболчу болсо дагы жаш балдарыбызды же туугандарыбызды же иничектерибиздин баардыгын Криштиану Роналдого мисал келтирип гана футбол чөйрөсүндө коштсок болот. Анткени Роналдонун баасы өткөн жолдору, башкалары бүгүнкү күндө чыныгы мотивация катары балким китептерге жазылып чыгат, балким колдонмо озеки таризде дагы оюнчуларга, машыктыруучуларга дем күч берип аткан чагы болушу мүмкүн достор. Анткени канчалаган футболчулар, канчалаган жаш футболчулар футбол чөйрөсүнө дал ошол Криштиану Роналду деп кирип келишкен дагы анын басып өткөн жолдорун көрүшүп, өзүнө өзү кандайдыр бир деңгээлде шыктандырууну пайда кыла алды. Бул Криштиану Роналдонун бүгүнкү күндөгү жетишкендиктеринин бирөөсү достор. Кечээ күнү 2 гол жаратты жана ошол натыйжасында Аль Наср командасы элита чемпиондор лигасынын 3-ордуна көтөрүлгөн. Ал жерде 16 упай, анын алдында Аль Хилал бар, ошо элерки атааңдашы дейбиз, жаңы атааңдаш дейбиз. Кыскасы Саудияда атааңдаш кылып жүргөн команда Аль Хилал 2-орунда, ал эми Ахли Жидда, Роберто Фирмино баштаган Ахли Жидда 1-орунда. Тактап атканда мына ошо Азия элита чемпиондор лигасынын 1-, 2-, 3 орундарында дал ошол Саудия командалары келе жаткан чак достор. Андан кийин Асад командасы, Аль Васл, Ар Раян, Персеполис жана Эстеглал. Мына ошол топ 8 команда кийинки этапка жолдомо ала алышат. Бизде мисалы батыш зона болуп атпайбы биздечи? Западный зона депчи. Андан кийин восток зона менен өзү ара кийин дагы команда чыгат. Ал жактан 8 команда, ал эми батыш зонадан 8 команда чыгат дагы. Кийин андан чыгып тартылат, башкалар болот. Оюндар уланып кетет достор. Кечээ күнү ошол Криштиану Роналдо
өзүнүн командасын жакшы эле жогору алып келип берди. Бул автоматтык түрдө эми кийинки этапка чыгыш десек дагы туура болот. Акыркы оюн калды. Акыркы оюнда балким Криштиану Роналду ойнойбу биз билбейбиз. Бирок ойнобосо деле утса деле Аль Насср командасы автоматтык түрдө кийинки этапка жолдомо алышат. Андан кийинки Эстеглал командасына эмне айтып кетебиз? Анткени бүгүнкү күндө биздин эң мыкты баатырыбыз дейбиз. Мына ошол Криштиану Роналдуну кумир туткан дагы бир жылдыз оюнчулардын бирөөсү десек дагы туура болот. Криштиану Роналдунун кыргызча варианты Кожо Жоэл. Эстеглал сабындагы алгачкы Азия элита чемпиондор лигасынын оюндарында дебюттук оюнда болгондо дагы биринчи голу жаратты жана мына ушул гол бүгүнкү күндө мына Эстеглал командасын жеңүүдөн куткарып калды десек дагы туура болот. Анткени эсеп сандары бири менен жыйынтыкталды бул оюн. Эгерде балким голдор жаралган, бирок аларды офсайд абалынан каттап жокко чыгарышты. Натыйжада Кожо Жоэл кыргыз футболунун тарыхындагы алгачкы футболчу катары мына ошол Азия элита чемпиондор лигасынын дебюттук оюнунда болгондагы 4-мүнөттө гол жараткан биздин мыкты кыргыз Криштиану Роналду достор. Азыркы учурда буга чейин билесиздер Самарканд Динамодо ойнолуп барды. Ал жактан дагы жакшы эле оюн көрсөтө алды. Көрөрмандардын купуна толгон оюнда тартуулап берди жана бүгүнкү күндө эми Иран сабында, Иран мамлекетинин Эстеглал сабында курамында оюндарын жүргүзүп жаткан чагы. Бул жалпылай Кожонун 3-чү оюнга чыгуусу жана 2 жолу Иран чемпионатында ойнолуп барды жана бүгүнкү күндө 1 жолу Азия элита чемпиондор лигасына каршы ойнолуп барды. Эми булар азыркы учурда жалпылай айта кететін болсок, Эстеглал 8-орунда 7 оюн жыйынтыгы менен 6 упай. Эгерде бүгүн Пахтакар менен Гарафа экөөнүн бирөөсү жеңе турган болсо, анда жогору көтөрүлүп кетет. Персеполистин таштап кетет. Эгерде Эстеглал командасы кийинки этапка чыгууну каалай турган болсо, анда жалпылай бүгүнкү күндө кийинки атанышын тартатканда Раян командасын жеңиши керек. Эгер жеңбей турган болсо, Тилекке каршы Эстеглал бул чемпионаттан коштошуп калышы мүмкүн. Буюрса дуа ниетте кылып турган, анткени билесиздер Кожо Жоэл жалпылай негизи эле мына ушул Криштиану Роналдунун негизги көмүр туткан футболчунун катарын толуктайт. Өзүнүн көмүр туткан оюнчусу менен жолугуп калсын. Буюрса алар дагы байкап калат деген үмүттөбүздөр. Жыйынтык достор, жалпы бүгүнкү күндөгү оюндар мына ушулар кыскача гана. Андан башка эмнелер болду? Марата Галатасарайда дебюттук оюн өткөздү. Гол жараткан жок, бирок ошого карабастан Галатасарай командасы 1-0 эсебинен жеңип алды, конокто болгондо карабай. Кийинки оюндар жанат өткөндө эле Челси Вест Хэмди жеңди. Кыскача видео обзор ошолордон жыйынтыгат. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин достор, бизге бир аз лайк басып колдоп койсоңуздар деле болот. Анткени толук кандуу видео даярдабай жатканыбыздын себеби дагы бар. Эгерде буюрса алдыңкы мүнөттөрдө, алдыңкы убакыттарда колубузду атайын мына ушул видео чыгаруу үчүн монтажга дагы убакыт бөлөбүз дагы. Сиздерге толук кандуу бир жакшы бир качествода жакшы бир оюндарды тартуулап бергенге аракет кылабыз достор. Жалпыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум.